15-июльдан 28-июлга чейин Монголиянын Улан-Батор шаарында күрөш боюнча кадеттер арасында Азия чемпионаты өттү. Бул мелдеште кыргызстандык балбандар алгылыктуу жыйынтык көрсөтө алды. Өзгөчө грек-рим күрөшү жаатындагы балбандарыбыз жалпы командалык жыйынтыкта 1-орунду камсыз кылды. Таймаштын бул түрүндө мелдешке түшкөн 10 спортчу тең медальсыз калган жок. 10 медалдын ичинен 3-өө алтын, 7-өө коло байге. Биздин спортсмендер 2 коло медаль алып келишти эркин күрөш боюнча. Кыздар күрөшү арасынан биздин 1 алтын медаль, 1 коло медаль болду. Общий жыйынтыкта бүгүн күрөш федерациясынын натыйжа 14 медаль кирди, анын арасынан 10 коло, 4 алтын. Эркин күрөштөн курама 7-орунга илинсе, айымдарыбыз жалпы командалык жыйынтыкта 6-орунду камсыз кылды. Эскерте кетсек, грек-рим жаатында 3-жыл катары менен кыргыз балбандары 1-орунду камсыз кылып келет. Өткөн жылы Бишкекте 3 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге менен жаш балбандарыбыз алдыга чыккан. Сөз ошондой ишенич бар болчу. Эмне дегенде биз мындан 3-4 жылдан бери 3 жыл жана айтып кеттим го, 3 жылдан бери биринчиликти бербей келатабыз деп. Биздин өзүбүздүн максатыбыз ошо болчу, команда боюнча дагы жогорку орундарда ээлейбиз деген ой бар болчу. Абдулазиз Ашымбеков грек-рим күрөшү жаатында өлкө капчыгына алтын медаль алып келгендердин бири. Ал бул мелдеште 4 кармаш өткөрүп, 4-өндө тең атаандаштарын жер карата алды. Чу деген эле жерде балбаныбыз монголиялык спортчуга туш келет. Андан кийинки атаандашы ирандык балбан болду. Ал эми финал үчүн болгон кармашта индиялык балбандын далысын килемге басса, алтынды казак боордоштордун колунан сууруп кеткен. Ирандык балбан эң оор болду. Анткени күрөшүп атып, мен адан биринчи бал алып койгом. Ал күйүп ошого ызырынып, иштеп, мен дагы ага эмет. Ошентип экөөбүз тең чарчап калдык аягында. Ошо эң эсимде калды ошол күрөш. Үстүбүздөгү жылдын башынан бери грек-рим, эркин жана айымдар күрөшү бир федерациянын алдына бириккен. Дүйнө жүзүндө мындай нерсе практикалангандан кийин биз да биригүүнү чечтик дейт Азиянын күрөш федерациясынын вице-президенти Динарбек Асылбек уулу. 3 федерациянын бириккени бүгүнкү күндө алгылыктуу жыйынтык берип жатат, деди ал.